Саламатсыздарбы, эфирде күндеме маалымат кызматынын жыйынтыктоочу чыгарылышы студияда Айда Изамиева. Бул чыгарылышта Кыргызстан бажы бирлигине кирүү боюнча өз шарттарын койду. Премьер-министр Жомарт Отурбаев жол картасын Орусия жетекчилиги менен кеңири талкууга алды. Өлкө бийликтери логистикалык борбор ачуу ниетинде ал айыл чарба продукцияларын Казакстан менен Орусияга экспорттоодо аз эмес каражатты үнөмдөөгө өлгө цөөрө болжолдонууда. Улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынын, блокадачылардын жана концлагерлердин туткундарынын жөлөк пулу 3000 сомго жогорулады. Жарлыкка өлкө башчысы кол койду. Бишкек бир катар майрамдарды белгилөөгө даярданууда. Алдыда парктарда, жашыл бактарда сейил уюштуруп, вело жүрүш өтөт. Синоптиктер аба ырайынын жакшы болорун божомолдошууда. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн жарлыгы менен улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин төөлүк стипендиясын жогорулатты. Ушул жылдын 1-майынан тарта социалдык коргоонун президенттик фондунан ай сайын 3000 сомдон улуу ата мекендик согуштун ардагерлери менен майыптар алып турушат. Ошондой эле ушул суммадагы каражат Ленинград блокадасында калгандар менен концлагерлердин мурунку туткундарга да тиешелүү. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлери жана Ленинград блокададын саны жыл санап суюлууда. Мисалы, азыркы тапта Кыргызстанда 36 Ленинграддын блокадачылары калган. Улуу жеңиштин урматына алардын айрымдарын фашисттер курчап алган шаарларга саякатка алып баруу пландалууда. Теманы Самат Качкынов улантат. Тамара Федоровна блокадачы. 43-жылы 2-чи дүйнөлүк согуш кызуу жүрүп жатканда Ленинградтан эвакуацияланып, апасы менен Кыргызстанга келип калган. Айтымында ал убакта кичинекей кыз болсо да, бардыгы эсинде. Өзгөчө борбор калаадагы блокадачылардын мемориалына келгенде, мындан 70 жыл мурунку күндөр көз алдына тартылат. Запомнился, когда мен ошол кезде кичинекей кыз элем, бирок баары жадымда. Эсимде, атамды алып кетишкенде узатканбыз. Апам, биз ыйлап калганбыз. 3 бир тууган элек. Апам сууга же бир жака барганда бирөөбүздү дайыма ала жүрчү. Бомба жарылса, жанымдагы бир балам же үйдө калган 2 чүрпөм аман калсын деп ойлочу экен. Бомбадан калкалануучу жер төлөөлөрдө бир топ убакыт жатканыбыз эч эсимден кетпейт. Ичинен ачкачылыктан адамдар өлүп калган учурларды өз көзүм менен көрдүм. Бой жеткенде кыргыздын жигитине турмушка чыгып, азыр балпайган чоң эне болгон. 30 жылдан бери орто мектепте мугалимдик кесипти аркалап келет. Улуу жеңиш күнүнүн алдында өз көзү менен көргөн жерлерге Ленинград, азыркы Санкт-Петербургка барып, саякаттап келгени турат. Аны менен дагы бир нече блокадачы бараары пландалууда. я как сюда приехала, Мен бул жака келгенден кийин 1-2 жыл Ленинградка барган эмесмин. Болбосо жылга барам. Ал жакта апам, бир туугандарым бар болчу. Апам каза болгондо барбай калдым 2-3 жылга. Жолдошум кыргыз улутунан интеллигент, түшүнүктүү, жиберип турчу. Бул жолу Ленинградка барып салгылашуу болгон жерлерди көрүп келейин деп атам. Ленинградтагы блокадада басып өткөн күндөрдү эскерүү үчүн уюшулуп жаткан турду Орусия элчилиги менен православ чиркөөсү колго алууда. Иш-чаранын башкы максаты миңдеген адам курман болгон жайларга барып зыярат кылуу. Экскурсия Петербург шаарынан башка душмандар менен кызуу салгылашып жүргөн Кронштадт, Светотроиц шаарларында да уланмакчы. Будет целый ряд экскурсий, которые... Сапардын жүрүшүндө экскурсиянын программасы жыш. Эл аралык Ленинград блокадачылары менен жолугушуу, согуш убагында жаткан жайларга баруу, деги эле ошол оор күндөргө байланышы бар жайларга баруу пландалууда. Ошондой эле биз тараптан Россиянын блокадачыларына спектакль коюлат. Мектеп окуучуларын ала баралы деп жатабыз. Ленинградтагы блокада 2,5 жылга созулган. Бул убакыт бою бүтүндөй шаар фашисттердин курчоосунда болуп 1 миллионго жакын адам каза тапкан. Анын басымдуу бөлүгү ачкачылыктан курман болгондугу белгиленет. И о чем говорят камни. Азык-түлүктүн тартыштыгынан улам ачарчылык башталганда шаар бийлиги жаш балдарды башка жактарга эвакуациялоону баштаган. Ошол кезде Кыргызстанга 3000ден ашык бала алынып келинип, учурда алардын саны суюлуп отуруп, 40ка жетпеген блокадачы калгандыгы маалымдалат. Самат Качкынов, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Улуу жеңиштин 69 жылдыгына саналуу гана күндөр калды. Бул күндү ардагерлер чыдамсыздык менен күтүшөт. Бирок өкүнүчтүүсү, жыл өткөн сайын согуш ардагерлердин арасы күн санап суюлуп барат. Согуш малында Кыргызстандан 363 000 адам кан майданга аттанып, алардын 3төн 1 кайтпай калган. 150 000ден ашык жоокер ар кандай наамдагы сыйлыктарга татыган. Алардын 22-си 3-чү даражадагы даңк ордени менен, ал эми 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. Азыр арабызда жок, бирок өз убагында эрдик көрсөткөн согуш ардагерлери тууралуу Нурсулуу Нуркамилова.
Кадырбек Кадыралиев 17 жаш курагында майданга аттанып, 2 Беларусь фронтунун мото аткычтар полкунда кызмат өтөгөн. Согуш талаасында айырмаланган жаш уланга ага сержант аскердик чини ыйгарылып, бир катар орден медальдарга ээ болгон. Минскти бошотуудагы кырчылдашкан кырылышта оор жарат алгандыгына карабастан, Кадырбек ата аскердик кызматын согуштун аягына чейин уланткан. Андан кийин мен катуу жарадар болуп, ошол менен Москвада Ореха Зуева деген шаар бар экен. Ошол жерге госпиталга алып келип жаткырды. Ошол жерде жаттым. Андан кийин кайтадан согушка кайтты. Мен ойлогом, эми бизде үйгө жиберет го деп, жок. Силер жаш экенсиңер, согушка барышыңарга керек деди. Ошентип ардагер атамекен алдындагы милдетин аткарып, андан ары фашисттик баскынчылыктан бошотууга качкан. Улуу жеңиш күнүн болсо Польшанын Познан шаарында тозгон. Biz аны угуп алып, бардыгыбыздын автомат менен асманга аткылап, жеңишке ээ болгон экенбиз, ээ болуп турбуз деп кубанычта болдук. Ар бири 2 солдатка бир бөтөлкөдөн арак берди. Майрамыңар менен деп. Командирибиз өзү келип, ар бир адамга бетибизден өп, мына чыдадык, жеңишке ээ болдук деп. Көптөгөн жаш уландардын кырчындай өмүрүн алып кеткен. Согуш аяктагандан соң өз мекенине келип, 40 жылдык өмүрүн мектепке арнап, жаштарга билим берген. Иштегенден талыкпаган аксакал өмүрү өткүчө ак эмгеги менен жашап келген. 3 жыл мурда Кадырбек карыя оорунун айынан көз жумган. Здесь сюда, Мененька. С праздником ты меня поздравляешь. Ну, спасибо. Днем Победы. Тарыхка кан төгүүлөр менен кирген 41 жылдары Василий Роговский аскер окуу жайынын 16 жашар курсант эле. Ал согуштун алгачкы күндөрүндөгү чабуулда көрсөткөн эрдиги үчүн Кызыл жылдызга татыктуу болгон. Андан соң ага ар бир адам өмүрүнө багланган орден медальдар тагылган. Орден аны тагынып жүргөн адамдын өзүнүн күжүрмөн жана ийгилиги үчүн татыктуу экенин тастыктайт. Кызыл жылдыз жеке каармандык үчүн берилет. Мындан сырткары эрдиктер үчүн медалдар бар. Согуш жөнүндө сөз козголсо эле оор үшкүрү менен башын чайкап өңү куара түшөт. 41 жылы башталган кандуу кыргынга 20 жашында эле күбө болуптур. Командалык курамды толук таймдуу окуп жүргөн жеринен Москва үчүн күрөшкө чакыртылган. Красная армия перешла в наступ. Ошондо Кызыл армия жортуулга өткөн. Сталин бул убакка алыскы чыгыштан 2 армияны Сибирь армиясын жана Борбордук Азиялык армияны чакырткан. Анда Панфилов дивизиясы да бар эле. Анан Кызыл армия катуу сокку менен фашисттерден коргонушат. Ошондо биз аларды 100-200 чакырымга чейин Москвадан сүрүп чыгарганбыз. Ошентип 41 жыл аяктап, 42 жыл башталып калган. А бирок ошону менен эле согуш аяктап калган жок. Гитлердин жаңыдан күчтөлөгөн армиясы менен Советтер Союзунун аскерлери дагы 4 жыл бою аяосуз кармашып турушту. Мадыхат Абдуллин бул жылдары аэродромдун Төлөө батальонунда кызмат өтүп, кийин Германияга чейин жеткен. Окружили. Минсктин алдында биздин аскерлер килейген душмандардын аскерий тобун курчап алышкан. Ошол жактан аларды бир кичине аянтка түртүп келишти. Катюша артиллериясы, авиация бүт баарын кырып жатты. Элестетип көргүлө. Кээде деле бир ачык аянттарды карасам, ошол талаа көз алдыма келет. Кыдырекей тизилген өлүктөр. Болгондо да талаа кеңир эле. Анан баары канга боелгон. Улуу атамекендик согуштун ардагери Иван Кария фашисттик Германия менен кармашта өз эрдигин көргөзгөн. 2010 жылы ардагер үйсүз калат. Жашап жаткан үйүндө өрт чыгып, тилсиз жоодон Карияны кошуналары куткарып калган эле. 2 жыл бою ардагер убактылуу болсо да баш панек табып берүүнү өтүнүп, барбаган жери калган эмес. Аргасы кеткен ардагер кызы менен батирге чыгып, көчүп жашаганга мажбур болгон. 9 май 2012 жылы Иван Кариянын көптөн күткөн тилеги орундалып, убактылуу болсо да 2 бөлмөлүү батирлүү болгон. Спасибо, конечно. Албетте, баарыңарга рахмат. Кудай силерге өмүр, бакыт алай берсин. Мен көргөндү эч ким көрбөсүн. Ардагер убактылуу үйүндө бир да күн жашаган жок. 16 кабат лифти иштебеген үйгө жөө көтөрүлүп, араң 3 кабатка көтөрүлгөндө ардагердин жүрөгү көтөрө албай 93 жаш курагында көз жумган. Апасынын жолун жолдоп, 107-нин жазын көрсөм деген тилеги бар эле. Нурсулу Нуркамилова, Владимир Умаркулов, 5 канал.
Улуттук госпитальга улуу жеңиштин 69 жылдыгына жана Ауганстандан Совет аскерлеринин чыгарылышынын 25 жылдыгына карата Ауган согушунун республикалык кеңеши тарабынан ооруканага керектүү жеңил эмеректер, төшөнчүлөр жана муздаткыч белек кылынды. Алардын бардыгы согуштун катышуучулары дарыланчу бөлмөлөргө орнотулду. Андан сырткары Ауган согушунун ардагерлерине жана госпиталдын алдыңкы дарыгерлерине өз учурунда ардагерлерге көрсөтүп жаткан көмөктөрү үчүн төш белги жана белектер ыйгарылды. Атайын Газпром менен сүйлөшүп 1 миллион сом каражат бөлүндү ушул госпиталь ремонтуна. Андан тышкары өзүбүздүн фондубуздан дагы каражаттарды караштырып 2 миллиондон ашыраак общий каражатты бөлүштүрүп, мүмкүндө ушул ремонттордун баарын кылып атабыз. 2 отделенияга, бул неврология менен терапияга. Кроваттарды жаңырттык баарын. Кыргызстан Улуу Британияны кош стандарт мамиле кылууда деп сындап чыкты. Бул тууралуу билдирүү тараткан Кыргыз Тышкы иштер министрлиги бүгүн тиешелүү нота Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчисине тапшырылганын кабарлады. Кыргыз тарап Украинада мурдагы бийлик тушунда уурдалган мамлекеттик байлыкты издөөгө Британ өкмөтү дароо макулдугун берип, азыркы Украин бийлигине жардамдашып жатканын, ал эми Кыргызстандан Бакиевдер алып чыгып кетти деген каражатты камоо аларга баш бааник бербөө өтүнүчүн аткарбай келатканына катуу өкүнүчүн билдирди. Кыргызстандын Бажи бирлигине кирүү жараянын Жомарт Оторбаев бүгүн Орусиянын өкмөтүнүн төрагасынын биринчи орун басары Игорь Шувалов менен талкууга алды. Жомарт Оторбаев Евразиялык мейкиндиктеги интеграциялык процесстер Союздун катышуучу мамлекеттер үчүн кеңири келечек түзүп берип жатканын белгиледи. Алар Кыргызстан экономикасына жагымдуу таасирин тийгизип, ири рынокко чыгуусуна жана инвестициялык жагымдуулуктун артышына шарт түзөрү божомолдонууда. Бажи бирлигинин өлкөлөрү Кыргызстандын соода өнөктөштөрү болуп саналат. Сүйлөшүүлөрдүн айрым жыйынтыктары менен Жомарт Оторбаев Москва шаарындагы РИА Новости агенттигинде өткөн пресс-конференцияда журналисттер менен бөлүштү. 1 саат аралыгында премьер-министр 20дан ашуун суроого жооп берди. Алар эки тараптуу кызматташтык, Орусиядагы кыргыз мигранттардын абалы, орус тилинин Кыргызстандагы макамы жана кош жарандуулук мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу болду. Ошондой эле биздин өлкөнүн Бажи бирлигине кирүү темасы негизгилерден болуп көтөрүлдү. Жол картасы боюнча Орусия менен Кыргызстандын позициясы бирдей жана техникалык нөздөгү маселелерди чечүү гана калды. Бул туурасында Жомарт Оторбаев Москвадагы иш сапары учурунда билдирди. Буга чейин өлкө койгон талаптар Бажи биримдиги тарабынан аткарылабы так ачыкталган жок. Кремлдеги саясий аба-арайга көз салган адистер Орусия биримдиктеги башка өлкөлөрдү арага салбай эле Кыргызстанга жеңилдиктерди өз эсебинен бериши ыктымал деп болжошууда. Айдай Аманкулова кененирээк. Мындан 4 ай мурун Москва саммитинде Кыргызстан Евразиялык экономикалык комиссия даярдаган жол картасына кол коюудан баш тарткан. Улуттук кызыкчылыктар эске алынбай калганын жүйө келтирип, Бажи биримдигине кирүү үчүн өлкө бир нече жеңилдиктерди сураган болчу. Эмгек мигранттарына каралашуу, ири базарларды логистикалык борборго айлантуу жана чек араларды бекемдөө үчүн инвестициялык фонд түзүү зарылдыгын ачыктап, бирок алгач Казакстандан кийин Белоруссиянын президенти бардык мамлекеттер бирдей шартта болушу керектигин белгилеп, эч кимге бекер момпосу берилбей турганын кыйтышкан. Өз кезегинде Орусия Кыргызстандын Бажи биримдигине киришине өтө кызыктар. Буга байланыштуу адистер расмий Бишкек койгон шарттардын баарын Москва аткарышы мүмкүн деп божомолдошууда. Демек Кыргызстанга жардам берүү жүгүн Бажи союзуна кирген өлкөлөр эмес, бир гана Орусия өз мойнуна алышы этимал. Экономист Жумакадыр Акинеев Москвага кеткен Жомарт Оторбаев бир нече базарлык менен келер деп үмүт этип турат. 30 миллион доллар капиталдуу фонд ачууга сөз бекитишсе, ири жеңиш болорун белгилеп. Мен Дордой базарында иштеп атам, ишкер болуп, азыр Кытайдын товарын алып келип, сатып атамын да, реэкспорт кылып. Анан мен азыр өзүм ишкана ачыш керекмин. Анан кийин ал жерде жанагы товар тигүү маселелерди, жумушчуларды териш керекмин, жабдууларды алыш керекмин. Мага ошол фонддон тиешелүү акча бөлүнөт. Мүмкүн жанагындай проценти жок. 3 жылга, 4 жылга же кичинекей бир жанагындай лайыктуу процент менен ошону алып туруп, анан мен жанагы өзүмдүн жумушумду ошо жанагы товар сатуудан товар даярдоочу эмеге айлантамын да. Премьер-министр 2 күндөн бери Москвада. Кесиптеши Дмитрий Медведев экөө талкуулаган башкы темадагы Бажи биримдигинин тегерегинде. Медведев ортодо жаралган маселелерди чечүүгө кызыктар экендиктерин, ошол эле маалда Кыргызстан парламент, өкмөт, президент деңгээлинде чечкиндүү адамдарга барат деп үмүттөнүп
турганын билдирди. Өз кезегинде Жомарт Оторбаев экономикалык интеграция боюнча техникалык мүнөздөгү маселелер гана калганын ачыктады. Чындап эле Евразиялык мейкиндиктеги интеграцияга биригүү биздин өлкө үчүн приоритеттүү. Мен Бажы бирдигине бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кирүүнү колдойм. Маселелерди эртерээк чечип, иш жүзүнө ашырышыбыз керек. Ошол максатта биз ушул жерге келдик. Бул арада жол картасынын жаңы варианттарына эмнелер камтылды азырынча белгисиз. Бир нече күн мурда коомдук активисттер документтин жабык талкууланып жаткандыгын сындап, экономика министри Темир Сариевке ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрүшкөн. Эски картанын мисалы үчүн кээ бир пункттарын бизге көрсөтсө, азыркы талкууланып аткан жана кабыл алынып аткан жол картаны биз такыр көргөн жокпуз. Коомчулукка берилген эмес, Минэкономдун сайтына чыккан эмес. Албетте кандай шарттарды бизге чыгарып атышат жана кандай мүмкүнчүлүктөр, кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн, биз так билбей атабыз. Экономикалык интеграциянын жактоочулары болсо, Бажы биримдигине кирсек, өндүрүш жанданып, чек аралар бекемделип, ириде эмгек мигранттарына жагымдуу шарт түзүлөөрүн байма-бай айтып келишет. Эмгек мигранттарыбыз жеңилдетилген шартта жанагы Бажы Союздун каалаган жерге барып иштеп, ажистик боюнча иштегенге мүмкүнчүлүк алат да. Мындайча айтканда алар сөзсүз түрүндө жарандыкты албай эле ошо Кыргызстан жараны катары ошо Россиянын жаранындай, Казакстан жаранындай, Беларусь жаранындай иштей берет да. Болгону жанагы президенттикке шайлоого, депутаттык шайлоого мүмкүнчүлүгү жок, калган бардыгы укуктары сакталат. Ал эми каршы тараптар биримдиктин мыйзамдары өкүм сүрсө, өлкөнү жыл сайын 40%га чейинки кымбатчылык каптай турганын, реэкспорт менен жан сактагандар жумушсуз калаарын белгилеп, жүрөксүнүшүүдө. Биримдикке кирерден мурун келишимдеги ар бир тамганы калк менен кылдат талкуулап, кеңешип, анан макулдук бериш керек деген позицияны карманышат. Элдик толкундоолорду жаратпаш үчүн. Айдай Манкулова, Иван Чижиков, 5 канал. Кыргызстанда жашылча жемиш сатуу боюнча логистикалык борборду түзүү аракети башталды. Бул туурасында экономика министрлиги билдирет. Логистикалык борборду түзүү маселеси 2017 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүү стратегиясында да каралган. Дүйнөлүк тажрыйбада кеңири кездешкен соода сатыктагы бул түзүмдүн өзгөчөлүктөрү жана өлкөбүз үчүн эмне алып келиши мүмкүндүгү тууралуу Аскат Алагөзов. Логистикалык борбор түзүү демилгеси Кыргызстан базарлар ассоциациясы тарабынан 7 жыл мурун эле көтөрүлүп, бирок колдоо таппаганы белгиленет. Сергей Пономарев айтымында ал кезде логистикалык борбордун маанисин өлкө жетекчилиги түшүнгөн эмес. Логистикалык борбор бул биринчиден артык баш чыгымдардын алдын алуу. К примеру, мы везем сельское. Мисалы биз айыл чарбасын Казакстандын түндүгүнө алып барабыз. Ал жактан ун алып келебиз. Алсак эгер фермер картошка же капустаны Казакстанга алып барса, кайра келатканда уна бош келет. Уна чыгымы 5000ден 7000 долларга чейин. Бул 5-7 миң доллар товардын баасына киргизилет. Ал эми логистикалык борбор боло турган болсо, ал жакта алдын ала баары эсептелет. Ошол эле Казакстан же Орусия соода түйүндөрүнө кайсыл жемиштин канчасы керек деп. Кардарлардын жашылча жемишке болгон каалоосу алдын ала калыптанып, бул жакта дыйкан фермерлер өз продукцияларын толук сатаарына кепилдик пайда болот. Жашылча жемиштин көпчүлүгү мына 2-3 жыл болду, мына капуста, сабиздер, картошка да убагында ушундай экспортко чыкпай өзүбүздө калып, капустанын ошо 1 килограмм 1 сомго чейин түшкөн убактар болгондо, эгер биз логистикалык борборлорубуз болгондо, ошол убакта аларды биз ошол жерде муздаткычта сактап убагында, кышында жашка жакыныраак кымбат баада сатмак. Учурда Орусияда базарлар болгону 20%дай, калган 80%ын дүкөн түйүндөрү түзөт. Башкача айтканда, ошол эле Орусия берип жаткан мүмкүнчүлүктөр толук кандуу колдонулбай келет. Логистикалык борбордо жашылча жемиштер сорттолуп, атайык утуучаларга салынып, анан ага жараша баасын көтөрүп, башка өлкө базарларына кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, өлкөнүн жашылча жемиш өндүрүү жана өзүбүздөн тышкары экспортко чыгуу потенциалы жогору. Таластан эккен төө бурчак кетип атат, биринчи. Экинчи, жашылча жемиштер. Мына таттуу калампир, болгарский калампир деп коюш, ал томат, помидор, огурцы, капуста, сабиз, анан алма. Жашыл жемиштер бул, ысык көлдүн жемиштери. Логистикалык борборлордо болочок түшүм алына электе эле сатылып кетет. Ошондой эле дыйкан фермерлерге кайсыл продукцияга суроо талап жогору экени алдын ала маалымдалып турат. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Кыргызстандын экологиялык жактан таза жашылча жемиштери бренд болалары белгиленет. Аскат Алагөзов, Азамат Имангожоев, 5 канал.
Өлкөнүн алмаштыруу жайларында доллардын кунунун ылдыйлаганы байкалууда. Республиканын улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө америкалык валютанын баасы 53 сом 70 тыйын. Жеке алмаштыруучу доллар 53 сом 70 тыйынга сатылып алынууда. Эксперттердин маалыматы боюнча кундун түшүшү бир нече күн мурун байкалган. Эске салсам, ушул жылдын февралында Кыргызстанда доллардын куну кескин өсүп кеткен. Анын эң жогорку наркы апрелдин ортосунда катталып 54 сом 43 тыйынды түзгөн. Ош облусунун үй жандыктарын эмдөө үчүн Сибир жарасы, кутурма, яшур жана бруцеллез ылаңдарына каршы вакцина жетиштүү дешет мал догдурлар. Мында сырткары Дубандын аймагында вакцина сатылуучу дарыканалар иштейт. Андыктан кабатырланууга себеп жок дешет ветеринарлар. Эске салсам, бир нече күн мурун жогорку кеңеште үй жандыктарын эмдөө боюнча компания үзгүлтүүгө учураганы айтылган. Бирок сарсанаа болууга негиз жок. Кененирээк Динара Касымова айтып берет. Ветеринар Абдумухаммед Юлдашев шериги менен бирге күнүгө бир канча малды эмдеп үлгүрөт. Кезектеги алдын алуу иш-чарасы бодомалдардын карасан оорусуна каршы жүрүүдө. Мында эмдөөлөр жылына 2 ирет өтөт. Жазда жайлоого чыгаар алдында жана күзүндө жайлоодон түшкөндө. Малды жандыкты семиз баксаң, негизи малчындагы пайдасы ден соолугу да чың болот. Оору сыркоолорго дуушар болбойт. Ошондуктан биз биринчи очередте малдын ден соолугун убагында көрөбүз, анан кийин багуу рациондорун үйрөтөбүз. Убагында тегимиз жасап, жанагындай ич курт, мына питкене дегендерди, тери ооруларын ошолорда убагында карап, биз консультация берип, дарылап турабыз. Фермерлер оросундагы малды ветеринарлардын көрсөтмөсүн күтпөй эле эмдетип, текшерип турууга кызыктар. Дени соо малды ылаңдатпай багуу оңой. Экинчи жагынан пайдалуу киреше булагы болуп саналат. Кудайга шүгүр, акыркы убактарда малдын ылаңдаганы азайып калды. Мындан 3-4 жыл мурун шарп оорусу күч алып, вакцина таппай калган учурлар болгон. Азыр эми дары кеңири, ветеринарлар келип уколдоп берет. Эгер алар жок болсо, аптекалардан алып келип сайдырып турабыз. Мал ылаңынын өзгөчө олуттуу делген 6 түрүнө өкмөт тарабынан вакциналар берилет. Алар Сибир жарасы, шарп оорусу, күл ылаңы, кой эчкилердин кыргыны жана кутурма ылаңдарына каршы дарылар. Азыр облус аймагындагы малдын санына жараша вакцина жетиштүү. Вакцинанын жетишпей калганын себеби бул официалдуу маалымат боюнча стат комитетинин берген маалымат боюнча мал жандыктардын саны менен реальный бул элдин колунда малдын саны туура келбей, ошол мал санакта туура эсептелбей, ошол жашырып калган себебинен ошол малдын саны так аныкталбагандан ошол вакцина жетишпей калат. Биз вакцинаны ошол атайын стат комитеттин берген цифрасы менен вакциналарды ошол заказ кылабыз. Кыргызстандагы малдын эти көбүнчө жергиликтүү базарларга келип түшөт. Бул дүкөндөгү эттин баардыгы тиешелүү көзөмөл органдарынан текшерилип, уруксат берилгенде гана сатыла баштайт. Малы базардан алып, биз сатып жаткан эттер мал союучу жайда гана союлган малдын эттери. Ал жерде текшерип, ылаңы жок таза эт болсо, мөөр басып беришет. Бул жерге келгенибизде да карап текшерип турушат. Өз алдыбызча союп сатканга мүмкүн эмес. Биз да элдин саламаттыгынан кооптонобуз. Бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында эпизоотиялык кырдаал туруктуу, кооптонууну жараткан малдын ылаңдаганы байкалган жок. Дары-дармек жетиштүү, тартип боюнча эмдөө иштери уланууда. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5 канал. Кыргызстандагы этностор аралык карым-катнаштын тили катары мамлекеттик тилди бекемдөө зарыл. Бул тууралуу 5 мамлекеттик органдын ортосунда тил саясатын өнүктүрүүдө биргелешип иштөө меморандумга кол коюу учурунда белгиленди. Ага Кыргызстан калкынын ассамблеясы, мамлекеттик тил боюнча комиссия, билим берүү министрлиги, илимдер академиясы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттик жетекчилери кол коюшту. Документ кол коюлган күндөн тарта күчүнө кирип, 20-жылга чейин каралган мамлекеттик тил саясатын өнүктүрүү программасын ишке ашыруу максатын көздөйт. Мамлекеттик тилдин мааниси бүгүнкү күндө өтө бийик болуп атат. Бирок ошол убактарда биздин көп улуттуу республикабызда башка тилдерге дагы маани сөзсүз түрдө берилиш керек. Мен ойлойм, мамлекеттик тил менен бирге ошол эле орус тили, башка этностук тилдер дагы өзүнүн кандайдыр бир коргоо мүмкүнчүлүгүн, укугун табат. Баткенден Сүлүктүү шаарында шахта алдында калган 3 адам ооруканада эсине келди. Бул тууралуу Азаттык маалымат агенттигине шаардык оорукананын башкы дарыгери Асад Ибрагимов билдирген. Анын айтымында шахтада иске уланган 3 адам кечээ кечинде оор абалда ооруканага түшкөн.
Ал эми 46 жаштагы Набижон Бабаев аттуу жаран шахтанын ичинде иске уланып көз жумган. Бишкектин четиндеги Көкжар айылында жарылуучу түзүлүш табылды. ÖKM'нүн пресс кызматы билдиргендей, бомбаны Карагул Акмат көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде күн мурун табылган. Ал жерден алынып УКМКнын саперлору тарабынан Ала Топ полигонунда жардырылган. Жардыруучу түзүлүштүн табылыш фактысы боюнча иликтөө жүрүүдө, башка маалымат жарыялана элек. Бишкекте борбордук милициянын гарнизондук түзүлүүсү болду. Бүгүн Бишкек ШИИБдин башчысы Мелис Турганбаев борбордук милициянын катарга тизилүү инструктажын өткөрдү. Катарга милиция кызматкерлери менен бирге иттери менен кинологдор, атайын отряддар жана атчандар кошундары тизилишти. Анын айтымында майрамдык иш-чараларды өткөрүүдө коомдук тартипти камсыз кылуу үчүн Бишкек гарнизонунун 516 кызматкерлери тартылат. Мындан тышкары райондордун ички иштер башкармалыктарынын кызматкерлери коомдук тартипти жерлеринде камсыз кылышат. Бир нече күн катары менен эс алууга камынып жаткан кыргызстандыктар майрам күндөрдө жөн өткөрбөй, каладагы уюштурула турган иш-чараларга күбө боло алышат. Майрамдык саамалыктар велосипедчендердин жарышы, ар кандай жүрүштөр, акциялар менен коштолот. Шаар жетекчилери бул иш-чара аркылуу шаардыктарды биримдикке, ынтымакка чакыруу ниетинде. Уюштурула турган саамалыктарга Айгерим Жаныкул кызы токтолот. Союз малында чоң мааниге ээ. Кубанычтуу сүртүмдөрдү калтырган эмгекчилердин тилектештик майрамын эстөөгө эртең мүмкүнчүлүк түзүлөт. Каладагы филармониянын алдына саат 10го келгендер социалдык теңчилик идеологиясына шайкеш келген учурду чагылдырган акцияга күбө боло алышат. Филармониянын алдында кичинекей концерт, өздөрүнүн флешмобу болот. Ошонун баарын бул Кыргызстанга жана ошондой эле шаарга 1 май майрамы унутулган эмес деген мааниде ошол жакшынакай бир майрамды иш-чараны көрсөткөнгө даярданып жатышат. 2 жыл катары менен өткөрүлүп келе жаткан дагы бир иш-чара. Каалоочулар катарга кошулса болот. Жаштарды спортко үндөгөн саамалыкта вело жарыш, футбол өңдүү оюндар ойнолот. Ал эми 2 дөңгөлөктү унаасы жоктор капыланбай деле койсо болот. Анткени жеңил атлетика, жөө чуркоо боюнча жеңүүчүлөргө атайын байгелер деле беленделген. Вело жүрүш теги ВДНХдан башталып, анан кийин Түштүк магистралына барып, андан кийин бурулуп алып Дайыр Асановдун паркына чейин болот. Ошол жерге катышкан адамдардын баарына велосипеддери жокторго өздөрү чуркап, жөн эле жеңил атлетика боюнча чуркап өздөрүн көрсөткөнгө дараметтери болот. Урматтуу депутаттар, жаңы конституция кабыл алынсын деген депутаттар. Добуш берсеңиздер. Канча жолу өзгөртүү киргизилсе да, тарыхый дата болуп кала берген алгачкы конституция күнү 5 майда көрүнүктүү деле эч кандай иш-чара уюштурулган эмес. Болгону ушул эле күнү ар бир райондук администрация митинг реквием өткөрүшөт. Бишкектин батыш тарабындагы жайгашкан согуш учурунда набыт кеткен баатырлардын көрүстөнүндө. 1 май району, анан Свердлов району дагы өткөрүп, өзгөчөлүгү 1 май району биздин көрүстөндө болот да, жанагы согушка катышкан адамдардын ошол жерде көрүстөндө көбү мүрзөлөр бар да, ошол жерге коюлган, ошол жерге барып биздин 1 май районунун жетекчилери, ошо менен бирге эле теги согушка катышкан ветерандар бар, ошол жерге барып катышып, анан кийин эскерип эс алуу күндөрдү текке кетирбей, убакытты туура өткөрүүнүн түрдүү жолдору сунушталат. Алсак үйлөнүү үлпөт кийимдеринин көргөзмөсү шаардагы соода борборлордун биринен көрүүгө болот. Ошондой эле гимнастиканын ар кандай түрлөрүнө катышууга, бидин кайсы бир түрүн үйрөнүүгө, же болбосо йога менен машыгууга болот. Эң башкысы бул иримдердин баары бекер. Толук маалыматты интернеттеги афиша аталган интернет желеден тапса болот. Это коробка. Из нее будут сделаны человечки наподобие вот этого. Искусствону баалагандар үчүн дагы каладагы театрларда спектакль оюндарынын түрлөрү көп эле. Өзүнүн стили менен бөтөнчү айырмаланган көчмө Место Д деп аталган театрдын кызматкерлери катуу даярданышууда. Каалоочулар үчүн маалыматтар социалдык түйүндөрдө кеңири таралган. Мурун ар кайсы жерде көчүп жүрсөк эми туруктуу орун таптык. Андыктан жаңы өргөбүздү досторубуз менен майрамдайлык деп атабыз. 4-төн 8ге чейин баардыгын күтөбүз. Келгендер өнөрлөрүбүздү, өзүбүз уюштурган чакан концертибизди тарткан сүрөттөрдү көрө алышат. Андыктан 4 майда жаңы конуштуу болгон театрдын жааматы каалоочулар үчүн дайыма эшик ачык экендигин айтышат. Айгерим Жаныкул кызы, Урмат Мамбеталиев, 5-канал. Мына ушундай жаңылыктар менен күндеми өз ишин жыйынтыктайт. Алдыда аба ырайы тууралуу маалыматын күтөт. Дем алыш күнүңүздөрдү жагымдуу жаңылыктар коштосун, саламатта болуңуздар.
Хондроксид орны басып қана қойбостон, муындарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орны басып кана койбостон, муындарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан хондроксид муундарды келип дарылайт.